Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Капыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 44 сабак турмуштук проблемалык кырдаалдарды тарбия берүүдө пайдалануу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Турмуштук проблемалык кырдаалдарды тарбиялык таасир берүүдө пайдалануу бул бир топ чеберчиликти талап кылат. Алгач ал кырдаалдар жөнүндө билип алалы. Эгерде үйгө жакшы, билимдүү, тарбиялуу конок келсе, ал тарбиялык мааниси бар аңгеме айтып отурганда, балдарды чакырып, чай койдуруп, сөзүн угуп отуруусун уюштурсак дагы жакшы болот. Өзүбүздүн күнүмдүк жашообуздан дагы бир мисал келтирели. Эгерде кошунаңыздарга отун же чөп келип түшсө, бар балам, барып жардам бергин деп, ошол адамдарга жакшылык кылуу аркылуу дагы балдарды боорукерликке, адамгерчиликке тарбиялай алабыз. Мына балам, көрдүңбү, бирөөгө жакшылык кылсаң кандай жакшы болот, өзүң дагы сүйүнөсүң деп балдарды жакшы, адамгерчиликтүү болууга тарбиялай алат экенбиз. Ошондой эле балдарды тарбиялоодогу эң жакшы методдордун бири бул аларды өзүн өзү тарбиялоого айтып үйрөтүү. Бул жөнүндө Акыл эмгегинин маданияты китебинде дагы кененирээк айтылган. Урматтуу угармандар, ушул эле биздин YouTube каналыбызда айым сабагынын 43-45 сабактарын көрсөңүздөр болот. Ал жерде балдардын өзүн өзү тарбиялоо, өзүн өзү ар тараптуу өстүрүү, өнүктүрүү жөнүндө дагы кененирээк айтылган. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер. Жазалоо жана сыйлоо бул эң назик билгичтикти талап кылган метод. Эгерде тарбия башынан туура жүргүзүлсө, жазалоонун зарылчылдыгы болбойт. Ошентсе дагы кээ бир учурда жазалоого туура келсе, анын төмөнкү түрлөрүн этияттык менен пайдалансаңыздар болот. Эскертүү, уялтыруу, тыюу салуу. Бир аз балдарга сүйлөбөй коюуда бала түшүнүп жеткиче көз карашты, мамилени салкын кылып өзгөртүү. Ата-бабаларыбыз өз учурунда баланын акылы желкесинде деп опузалап, түрткүлөп, кулагын чоюп, чыбык менен дагы сабап турушкан. Бирок бул гумандуу педагогикага азыркы заманга туура келбейт. Эскертип айтабыз, эң акылдуу тарбия бул жазалоосуз тарбия. Өтө зарыл болуп калса, жогоруда айтылгандай жазалоонун жеңил түрлөрү, эскертүү, сүйлөбөй, аткарбай коюуну пайдаланса болот. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, сүйлөбөй, аткарган ишин аткарбай коюу. Бул балдар үчүн эң катуу таасир берет экен. Бирок булда бала түшүнүп, кечирим суроосу менен тезинен токтотулуусу зарыл. Жазалоонун максаты бул баланы оорутуп, кыйноо эмес, катасын түшүндүрүп, туура жолго салуу керек. Демек, урматтуу ата-энелер, мүмкүн болушунча жазалоодо, сыйлоодо өтө сейрек, ар убакта болуусу, тез токтотулганы, кайрадан адаттагы мамилеге түшкөнү жакшы болот. Балдардын дагы жүрөгүн оорутпастан. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.